мен өзім алдым ошо видеонучу. Сен барып өз алдым. Файза барып алып, анан эртеси эмес ошол күнү эле сразу эле чыгардык эмеге. Ал жака дагы следователь барып видео алганга да аракет кылышпаптыр да. Алышкан барып эртең саат 7:30 Файзалар иштеген кыздар чалып айттыр, ушуна кыз алышып кетти. Барыштыр милициялар барып алыштыр да. Ушунча айтып атпайсызбы сиз жана видеосун барып көрдүк депчи следователь Уларбектин кабинетинде. Просто Инстаграмга биз чыгардык да. Инстаграмда биз чыгарганбыз. Силер кыймылдабайсыңар, биз өз кылмыз. Я не буду сложа руки сидеть. Все бы так сделали, не только. Кечкисин. Кечки 6:30. Акыркы Последний раз. Кел там, не переживайте деп. Адресин айткан жок да. Адресин айтты, Ошко кетип бараткан. Ошко тарапка кетип баратам. Мага чалган жок. Алып кетип баратат деди. Акыркы жолу мен өзүм чалдым. Алып кетип баратат деди, алып кетип баратат. Эми биз азыр кайра жок. Ош жака кетип баратабыз, азыр кайра артка келатабыз. Кара балтага жетип калдык деди магачы. И в этот момент звонит опер Искен чалды. Эмне деп атат? Громкий связь. Жок. Билбейм өткөн өтпөгөн, билбейбиз байке. Айта албайбыз да. Может быть, они там и стояли, просто, может, ее пугали, да? Мен деле Искенге айттым, она кыкырып чалып атат атпай. Это у нее истерический голос. Она у нас спокойная девчонка дедим. Если ишенбесеңер айтып атпаймынбы? Любойго барып, жана окуган жерине, иштеген жерине барып сурасаңар бүт айтат. Анан бизге ишенбесеңерчи. Сиздер да көп кыйналып, акыркысы болсун ошол. Сиздер эми ошол кошумча жардамдашкан балдарды, органдагы кызматкерлерди баягы кандай жаза алсын күтүп атасыздар баягы президентке чейин? Просто справедливость, нам больше ничего не надо. Закон чейин эле бардыгы, Закон чейин, конечно. Жетекчиликтерине чейин. Барына чейин, жанакы балдарды камап эметсин, соттошосун, мен сотко берем балдардычы. Тапсын жанакы балдардычы, соучастниктердичи. Заявление жазам, мен буларды жөн койбойм. Милиционеры, которые плохо работали, я замечание делаю еще раз. Плохо работали. Все. Сиз өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Аты-жөнүңүздү? Назгүл. Фамилияңыз? Шакенова. Кыздын апасы болосу, Айзатаны. А сиз? Эжеси болом. Шакенова Бактыгүл. Шакенова Бактыгүл, рахмат. Ошончо. Өчтөн 6:30 чалды Айзат. Биз тияктан чыгып кеттик, үйгө кыйкырып сүйлөдү да. Бактыгүл эже, мен келтам буюрса, бул мени азыр кое берип атат. Мен ош жака алып кетип бараткандан сүйлөшүп договорились, он сейчас мне домой привезет деди. И деп мамасы кайра чалса, мама, все нормально, не переживайте, мен келтам деп атат. Кыйкырып сүйлөп атат да. Истерический голос, да, уже понятно, что она кричит, она из истерики болчу. Ошентип анан телефон өчтү, ошойдон связь жок, эчтеге жок, нөл. Эч ким эчтеге издеген жок. 10 саат болду уже, 10 саат болду ошондочу уже. Ошону эле 5-апрелде эле кызын уже муутуп өлтүрүп. Ошо түнү эле өлтүргөн го? Ошо түнү эле өлтүрүптүр. А канчасында табылып атат ошондо? 7-синде. 2 күн, 3 күндөн кийин табылып атат. 2 дня ошо поледе жатышкан. 5-6 эч ким карабаптыр да. Ошондо хотя говорили, издеп атабыз, карап атабыз, бияка баратабыз. Все делаем, мы не спим уже 3-й день депчи. 3 дня. И то мы эту информацию узнали через Инстаграмдан. К нам милиционер не позвонил. Эже, сиздин кызыңызды таптык, ушундай труп бар экен, азыр моргко келе аласызбы деп эметкен жок. Эч ким чалган. Врачкам өзү барды моргко, 4-көр больницага. Барып өзү көзү менен көргөн, айтты, Айзат акет депчи.